16 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Минкабдын жамааты Акылбек Жапаровду кол чаа узатты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттик администрация жана министрлер кабинетинин жамааты менен 16 декабрда коштошту. Соц-түйүнгө анын өкмөттүн жаңы имараты ынтымак ордодон кол чабуунун коштоосуна кетип бараткан видеосу жарыяланды. Дагы бир видеодо кызматкерлер суукка карабай имараттын короосуна чейин кол чаап чыгып узатышканын көрүүгө болот. Жапаров өзү жазган арыздын негизинде иштен кеткени айтылды. Бирок кызматтан эмне себептен кетүүнү чечкени азырынча белгисиз. Данияр Амангелдиев экономика министри кызматынан бошотулду. Президенттин жарлыгына ылайык Данияр Амангелдиев министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул кызматка аны биротоло бекитүү үчүн жогорку кеңешке сунуш берилди. Буга чейин өкмөттө төраганын биринчи орун басары болуп Адылбек Касымалиев иштеп келген. Ал азыр министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткарып жатат. Анткени Минкабдын башчысы Акылбек Жапаров башка ишке өткөнүнө байланыштуу кызматтан кеткен. Президенттин мындай чечимдерин өлкөдөгү башкаруу стилин жакшыртуу ниети менен байланыштырышууда. Жапаров жарык 1-2 саат өчүрүлүп турушу мүмкүн экенин эскертти. Президент Садыр Жапаров өлкөдө электр энергиясына болгон муктаждык жыл сайын өсүп жатканын айтып, таңкыстыкты акыркы 30 жылда бир дагы ГЭС курулбаганы менен түшүндүрдү. Өлкө башчысы акыркы жылдары ГЭСтер, шамалдан, күндөн энергия алуучу объектилер курулуп жатканы менен каатчылык жоюлбай жатканын белгиледи. Ошондой эле ал электр энергиясынын баасы арзан болгондуктан эл үнөмдүү пайдаланбай жатат деген пикирде. Ал электр энергиясынын өздүк наркы 2 сом 72 тыйын болсо, элге 1 сом 10 тыйындан сатылып жатканын кошумчалады. Жапаров жарык жетишсиз болгондуктан коңшу өлкөлөрдөн импорттолуп жатканын билдирди. Ал электр зымдары басымды көтөрө албай күйүп кетпеш үчүн энергетиктер жөнгө салуу иштерин жасап жатышканын айтты. Жапаров 30 жыл чыдаган элибиз 3-4 жылга чейин бир аз чыдап турса, Камбаратта бир ГЭСи курулуп бүтсө, электр энергиясынын тартыштыгы толук жоюлат деп ишендирди. Ошто лицензиясыз иштеген 31 медициналык мекеме анык. Ош шаарында 190 медициналык мекеменин 30дан ашыгы эч кандай уруксат кагазы жок иштеп жүргөнү аныкталды. Арасында тиш дарылоочу клиникалар, процедуралык кабинеттер жана хиджама бар. Бул тууралуу Ош шаардык санэпид көзөмөл кызматы билдирди. Буга чейин киргизилген мораторийден улам медициналык мекемелерде текшерүү жүргүзүлгөн эмес. Мэрия менен санэпид көзөмөл кызматы биргеликте мониторинг жүргүзгөн. Мониторингдин жыйынтыгында төмөнкү жайлар уруксат кагазы жок иштеп жүргөнү аныкталды. 140 тиш доктордун 9, 38 процедуралык кабинеттин 11 хиджама борбору. Хиджамага атайын лицензия берилбейт. 23 косметологиянын 19. Мыйзамсыз иштеген медициналык мекемелердин иши шаардык сотко өткөрүлүп берилди. Стоматологияларга санитардык көрсөтмө берилди. Эми алар тиешелүү документи менен гана ишин уланта алат. Ал эми 10 процедуралык кабинетти өз күчүбүз менен жаптык. 11 хиджаманын 10 жабылды. Бирок хиджаманы үйлөрдө кылып жатат. Биз аны текшере албайбыз. Биз лицензиясыз иштеген бардык медициналык мекемелер боюнча маалыматты милицияга өткөрүп бердик, деди санэпид көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Гүлжан Жээнбаева. Ош шаарындагы 23 косметологиянын 4-өнүн гана лицензиясы бар. Косметологиялык кызмат көрсөтүүлөрдүн 11 гана атайын имаратта жайгашкан. Калгандары үй шартында иштейт. Көпчүлүгүнүн медициналык багыттагы билими жок. Косметологиялар 2023 жылдын аягында текшерилген. Аларга жыл соңуна чейин мониторинг жүргүзүлөт. Милиция уруксат кагазы жок иштеген медициналык мекемелерге иш козгоодон баш тарткан. Анткени кызмат көрсөткөндөрдүн аракетинде кылмыштын курамы жок деп табылган. 2023 жылы Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек, Ош шаары, Чүй жана Ош облустарында 567 жеке медициналык мекемени текшерген. Алардын 165 лицензиясы иштеп жатканы аныкталып, жалпы 1,5 миллион сом айып салынган.